Сүйлөө речин жана туура эмес жүрүм турумун коррекциялоо үчүн балдарга көбүн эсе ар дайым бир иш чара берилиш керек. Кандайдыр бир тапшырмалар үйдө колдонуучу. Мисалы оюнчуктарды жыйноо, терезени арчуу же болбосо столдун арчуу, анан бут кийимдерди жыйноо. Эгерде бала аны кылбайм деп каршы чыгып жатса, анда ал менен биргеликте анын колун алып оюнчуктарды жыйнайбыз. Качан гана 2-3 жолу ошол бала менен ошол оюнчуктарды анын колу менен кылып калгандан кийин, анан кийин бала өзүнөн өзү ошол дисциплинага көнөт да кылып баштайт. Эң негизги максатыбыз жумуштун башы анан акыры бар дегенди үйрөтүшүбүз керек. Ал үчүн башталышында ортосуна келгенде эле жок жыйнабайм деп истерикасы кылып чыгып кетсе, анда баланы алып келип анын колу менен аягына чейин бүтүрүшүбүз керек. Ошондо гана бала акырына чейин жумушту кылышым керек экен, ошондо гана жакшы результат болот экен деп түшүнүп кирет. Ошондой эле баланы мактап турушубуз керек ар дайым. Ар бир кылган жакшы иш чарасы, тапшырманы аткарса, айткан нерсеңизди аткарса, баланы ар дайым мактап туруш керек. Азаматсың, эң жакшы, сонун кылды, карагылачы, молодец деп ошентип мактап турган сайын бала аябай өзүнө ишенич пайда болот дагы. Мени макташат экен, мени жакшы көтөрмөлөшөт экен деген максатта кийин ата-энесинин айтканын кылып баштайт. Ошол менен биргеликте сүйлөө речин чыгаруу үчүн дагы нейрогимнастикалар колдонулат. Нейрогимнастикалар мисалы бала менен отуруп эле мындай кылып кайталаш керек аларчы. Ушул иш чараны аткарыш керек. Андан тышкары, мисалы бир колубуз менен төгөрөк чызабыз, бир колубуз менен X чызабыз, Дагы бир жолу оң колуң менен төгөрөк чыз дейбиз, сол кол менен X кылабыз. Анан бир учурда экөөнү бир кылганга аракет кыл дейбиз. Бул төгөрөк менен X'ти. Бул ошо нейрогимнастиканын бир жолу. Бул үчүн ошол төгөрөктү жана X'ти одновременно кылыш аябай татаал. Ошого аракет кылса, ошондо дагы мээдеги рецепторлор иштеп, аябай пайдалуу болот да.